Күнүбүздүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында кайрадан жаңылыктар түрмөгү. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров жарандык боюнча комиссиясынын сунушун эске алып, кыргыз жарандыгына кабыл алуу жана чыгаруу жөнүндө 3 жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Президенттин 2 жарлыгы 548 адамда 399 чоң киши жана 149 бала кыргыз жарандыгына кабыл алуу жөнүндө. Алардын көпчүлүгүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар түзөт. Ал эми биринчи жарлыгы менен 102 адам, 83 чоң киши жана 19 бала кыргыз жарандыгына чыгаруу жөнүндө. Бардыгы болуп 650 адам, 482 чоң киши жана 168 бала. Бүгүн 26 августта Бишкектин, Оштун, Токмоктун мэрлери шайланат. Шайлоо саат 9:00дөн 12:00га чейин өтөт. Бишкек, Ош, Токмок шаарларынын мэрлигине талапкерлер кимдер тарабынан көрсөтүлгөн? Бишкек шаарынын мэрлигине көрсөтүлгөн Айбек Жунушалиев, министрлер кабинетинин төрагасы жана көпчүлүк коалиция. Ош шаарына Алмаз Мамбетов, көпчүлүк коалиция. Токмок шаарына Урматбек Самаев, көпчүлүк коалиция. Ошондой эле Токмок шаарына Азат Кубатбек уулу дагы азчылык коалиция. Талибан кыймылы Гуантанамо аралындагы америкалык түрмөнүн мурдагы туткуну Абдул Каюм Закирди Ооганстандын коргоо министри кылып тайындады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Абдул Каюм Закир 2001-2007 жылдар аралыгында Гуантанамо түрмөсүндө болгон. Ал Ооганстанга америкалыктар басып киргенден кийин туткунга түшүп калган. Ошол эле учурда ал бошотулганга чейин талиптердин лидерлигинен кетүүгө убада берген, бирок ал убадасын аткарган эмес жана талиптердин тобун жетектеп, алардын башка командачысы болгон. Ошондой эле август айында Талибандын өкүлдөрү Кабулга кирип, президенттик сарайды ээлеп алганда кыймылды Закир жетектеген деп болжолдонууда. 24 августта Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөмөнөр музейинде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата Новый соцреализм 2 көргөзмөсү ачылды. Бул тууралуу Маданият министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Көргөзмөдө өлкөнүн тарыхы, анын ичинде Баткен окуяларынан Токио 2020 жайкы олимпиадасына чейинки эскиздер, ошондой эле аза кийимин кийген Кыргыз өлкөсүнүн 6 ажосунун сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Долбоор Төлөм музейм жана билимкана коомдук фонду тарабынан уюштурулган. Белгилей кетсек, көргөзмө 7 сентябрга чейин уланат. Москвада мигрант айымдардын сулуулар конкурсу өтөт. Бул тууралуу Орусиянын мигранттар федерациясынан билдиришкендиги жазылат Орусиялык маалымат каражаттарында. Маалыматка ылайык, бул конкурс өзүн көрсөтүү жана мекенин таанытуу үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк. Аталган сулуулар конкурсунун максаты көрүүчүлөрдү Орусияда жашап жаткан сулуу мигрант айымдар менен жана көп улуттуу өзгөчөлүктөр менен тааныштыруу. Конкурстун жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Конкурс 4 тандоо турунан турат. 9 октябрда финалдык баскыч өтүп, жеңүүчүлөрдү жана катышуучуларды сыйлоо аземи болот. Орусиянын башка региондорунан келген катышуучулардын билет акысын жана конкурс аяктаганга чейинки убактылуу жашай турган жайдын акысы уюштуруучулар тарабынан каржыланат. 15 сентябрдан тартып Кыргыз өлкөсүндө билим берүү мекемелериндеги окуу процесси оффлайн режиминде өтөт. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев белгилегендей, өлкөнүн билим берүү уюмдары 2021-2022 жаңы окуу жылына салттуу режимине даяр жана окуу процесси санитардык эпидемиологиялык тараптарды сактоо менен өтмөкчү. Мамлекеттик ипотекалык компания Менин уюм программасынын алкагында жеңилдетилген ипотека багыты менен насыяларды берип баштады. Акча бар агенттигинин маалыматына ылайык, ипотека бюджеттик тармактын кызматкерлерине жылына 4-6% чен менен берилет. Жаңы программаны 5 жыл ичинде ишке ашырууга 30 миллиард сом багытталган. Буга чейин белгилүү болгондой, бул максатта 5 миллиард сом берилген. Эми Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы аба каттамдары дагы көбөйөт. 27 августтан тарта аталган өлкө Кыргызстанга болгон рейстеринин санын көбөйтөт. Бул күндөн тарта Москва-Бишкек багыты ачылат. Бул каттам жумасына 7 күн бою аткарылат. Бишкек жана Ошко эми Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Грозный шаарларынан келсе болот. Бул калаалардан учактар жумасына 1 ирет каттап баштайт.
Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.